Тоғызторонун борборундагы тил майрамын буга чейинки билим берүү мекемелеринде өткөн көргөзмөнүн жыйынтыгы ачты. Азырет Сыдыков атындагы Маданият үйүнө райондун бардык айылдарындагы мектептердин билим берүүдөгү, элдик өнөр менен искусстводогу мыктылары келишкен. Тагыраагы алардын эмгектери. Бири сүрөт тартса, башкасы ыр жазып, ошондой эле кийизден кыргыз адабиятынын корифейлеринин куурчактарын жасашкандар дагы бар. Алардын катышуусунда буга чейин спектакль коюуга дагы жетишкен. Биздин мектепте кыргыз тил күнүнө карата да абдан чоң иш-чаралар өткөрүлдү. Класстык ачык сабактар болду. Ошондой эле ачык сабактарда курчак театр менен өтүштү. Мугалимдердин жана окуучулардын кол эмгегинен атайын кол өнөрчүлөр мындай боз үйлөрдү, ээрлерди кыргыздар пайдаланган көп буюмдар жасашты. Андан тышкары биз дагы концерттик программа уюштурдук. Концертибиздин атын эне тил дедик. Анткени энеден балага өтөт кыргыз тили. Ошондуктан эне тил деп команданын атын койдук. Кыргыз тилин билип деле кыйратпайт, өмүрүндө манасты ачып көрбөгөн деп Эркалы Өскөналы жазгандай, Манас эпосун кыргыз тилисиз. Ал эми кыргыз тилин Манас эпосунун ааламы болбосо элестетүү кыйын. Кыргыз тилиндеги сөз байлыгынын көлөмү болбосо эпостагы масштабын мынчалык кеңейте албас. Тогузторулуктардын концерттик программасындагы эпостон үзүндашты. Катышуучулардын баары театр же кинонун актерлору эмес, мектеп партасында олтурган окуучулар менен алардын мугалимдери. Ошентип, театрлаштырылган Манас эпосунун үзүндүсү менен ачылган концерттик программаны 1000 жыл мурда жашаган айтылуу Жусуп Баласагындын доору улады. Анткени Улуу Ойчулдун куталчу билими, тилдин керемети дүйнөнү өзгөртөөрүн, тарыхый бурулуш жасаарын далилдеген. Жазуунун өмүр узун өчпөс жарык. 18 ай ичинде жазып бүттүм. Терип сөздүн асылын келсе жөнү. Бул дастаным сизге каганым. Өлкөнү санариптештирүү жана региондорду өнүктүрүү жылында улуттук мамлекеттик тилдин жөнүндө мыйзамдын кабыл алынганын 30 жылыгына карата кабыл алынган иш-чаранын негизинде билим берүү уюмдардын баардыгында иш-чаралар кабыл алынып, фестиваль өткөзүлдү. Фестиваль болсо мамлекеттик тил улуттун байлыгы деген темада баардык билим берүү уюмдарында өткөзүлүп, ошонун корутунду жыйынтыктоочу концерти бүгүн болгону турат. Ал эми бизде билим берүү уюмда бала бакчадан баштап баардык мектептерде жылдык иш-чаралар кабыл алынып, ошонун жыйынтыктоонун алдында турабыз. Жыл башынан бери даярданып жүрүшкөн мугалимдер менен алардын окуучулары улуттук бий, ыр, акыйнек айтышуу, айтор тилдин кереметин көрсөтчү чыгармаларын дагы даярдашкан. Мындан сырткары акындар тарыхтагы улуу инсандардын образы аркылуу тилдин ордун, маанисин жана сыйкырын айтып, окуучулар болсо алардын образдарын чагылдырып беришти. Нурбек Боркошев, Сыры Сүмөтеев, Маданият жаңылыктары.